кымбаттуу 8-Б классынын окуучулары, кезектеги кыргыз тили сабагынан силер менен жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Бардыгыңарга жагымдуу маани калуу менен бүгүнкү ачык сабагыбызды баштайбыз. Баарыңар китеп дептерлериңерди алып сабакка даярсыңар деп ишенем. Дептерлериңерди ачып, бүгүнкү күндү жазгыла. 3 айынын 20-сы. Ачык сабагыбыздын темасы жайылма сүйлөмдөр. Бүгүнкү сабакта жайылма сүйлөмдөр тууралуу толук түшүнүк аласыңар. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү өз алдыңарча таап, аларга талдоо жүргүзүүгө машыгасыңар. Ошону менен катар айлана чөйрөнү таанып билүүгө, аны көздүн карегиндей сактоого жана өз ойлоруңарды эркин жана ыраттуу баяндоого үйрөнөсүңөр. Балдар, анда эмесе жаңы тема өтөрдүн алдында өткөн темаларды кайталап бир аз эсибизге салып алалы. Ал үчүн мен силерге 3 суроо бергим келип турат. Биринчи суроо: кыргыз тилинде сүйлөмдөр түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт? Экинчи суроо: кыргыз тилинде сүйлөмдөр айтылыш максатына карай кандай болуп бөлүнөт? Үчүнчү суроо: кыргыз тилинде жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшүнө жараша кандай болуп бөлүнөт? Ал эми бүгүн биз кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдүн сүйлөм мүчөлөрүнүн катышына карай жалаң жана жайылма болуп бөлүнөрү тууралуу маалымат алабыз. Алгач сүйлөм мүчөлөрү тууралуу кайталап эсибизге салып алалы. Кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөр болуп, эки чоң топко бөлүнөт. Менен баяндооч сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзгөндүктөн сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Ал эми калган аныктооч, толуктооч, бышыктоочтор болсо сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү экендигин билесиңер. Кыргыз тилинде сүйлөмдөр сүйлөм мүчөлөрүнүн катышына карай жалаң жана жайылма сүйлөмдөр болуп эки топко бөлүнөт. Жалаң гана баш мүчөлөрдөн түзүлгөн сүйлөмдөр жалаң сүйлөмдөр деп аталат. Мисалы: ай чыкты, кыш келди, Асан окуду, Алина бийледи дей турган болсок, бул мисалдарда өзүңөр байкагандай эле сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болгон жана баяндоочтон гана турду. Ал эми сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн катышы менен пайда болгон сүйлөмдөр жайылма сүйлөмдөр деп аталат. Мисалы: мен бүгүн мектепке барам. Мектепте көркөм окуу ирими болот дей турган болсок, бул мисалдардан өзүңөр байкагандай эле сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн катышы менен пайда болду. Демек булар жайылма сүйлөмдөр. Эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо максатында окуу китебибиздеги көнүгүүлөрдөн иштейбиз.